Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям төрөлгөн жерини көрдүк, бул жер пайгамбар төрөлгөн. Пайгамбар жашаган жери кайер экен? Пайгамбар жашаган жери мына Марва дөбөсүнүн асты. Хадича энебиз менен баш кошкондон кийин жашаган жери. Пайгамбардын төрөлгөн үйү, жашаган жери балалык кези өткөн ушул жер. Мына тоолордо кандама тоолорун көрдүңүздөр. Койлоруну ушул жерде жайган. Пайгамбарыбыз кадимкиде койчуман болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккени колго кириткен жери дагы мына ушул жол болуп эсептелет. Түшүнүңүздөр, акыркы заман иннака ла аля хулуқин адим, кулк мүнөздөрдүн ээси болгон Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям жарык дүйнөгө келет деле. Бүтүн түркөйлүктөн куткара турган аламдардын мырзасы, пайгамбарлардын эң акыркысы, эң үлгүсү, эң адептиси. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям рахматал лил аламин, аламга мээрим үчүн жөнөтүлдү эле. Ошондуктан Аллах Куранда айтат: "Фама линта лахум", эгер биз сени жүрөгүңдү адамдарга жумшак кылып койдук, ошол үчүн сени адамдар, элдер тегеректеп топтолду жаныңда дейт. Ланфадду, эгерде сени катуу мүнөз кылып койгонумда эле, сени таш жүрөк кылып койгонумда эле, сенин алдыңда эч ким топтолмок эмес деди. Караң, Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын жөн эле отурган жери берекет. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын жөн эле пайгамбарыбыздын бир дуасы сахабалардын жашоосун өзгөрткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир эле ошол жерге баскан болсо, ошол жер берекеттенген. Расулуллах чепкендерини кайтыш болгондон кийин чепкен бирөө ору сыркоого учурап калса, айыккыз оруга учурап калса, пайгамбарыбыздын чепкенинен эле бир эле жабат эле, пайгамбарыбыздын чепкенин жапканда эле жанагы киши айыгып кетет болчу. Билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Умму Салама деген аялы болгон. Ошонун кызы болгон Зайнап деген. Ошо кызы пайгамбарыбыз дарат алганда кичине жашында пайгамбарыбыздын жанына киргизип коет эле, дарат алган суусунан эле жүзүнө бир сээп койгон экен. 80 жашына чыккандан кийин дагы жүзүгө бир да тырыш түшкөн эмес экен ошол энебиз. Расулуллахтын жөн эле суу сээп койгондугу ошол берекет. Пайгамбарыбыз отурган төсүгө берекет келген. Пайгамбарыбыз жаш кезинде ошол жакка барганда каатчылык болуп, жамгыр жаабай жатканда, элдердин канча уламаларыны жыйнап отуруп, жамгыр тиленип, жамгыр дуасыны кылганда да жамгыр жаабаганда, бирок бир жолкусунда ушул кичинекей баланын урматыга "Я Аллахым, жамгыр жаадыр" дегенде нөшөрлөп жамгыр жааган экен. Бул кимдин берекети? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бирок берекеттен ким канчалык аракет кылса, ошончолук гана ала алат. Жамаат, эки жамаат азыр Мадинадан келдиңиздер, Ошол 3 күндүк убактыңыздар кандай өттү, айтыңыздарчы?